Кыргыз элинин баатырдык улуу эпосу. Дүйнө элдеринин баатырдык эпосторунун ичинен Манас эң көлөмдүү эпос болуп эсептелинет. Азыркы күндө эпостун 70-ке жакын варианты бар. Алардын ичинен эң көлөмдүүсү Саякбай Каралаевдин варианты 500.553 сап ырдан турат. Манас эпосу өзүнүн кайталангыс көркөмдүк кубаты боюнча нечен кылымдардын кайгылуу оор окуяларын тулку боюна сиңирип, ыймандык, философиялык мазмундуу жыйынтыктоолору боюнча элдин тагдырын ар тараптан жашоо тиричилик, жоопкерчилик, үй-бүлө шарттары, ар түрдүү салт-сана, социалдык коомдук турмуш тарабынан кеңири жана толук камтышы боюнча дүйнөдөгү эң сергек кездешкен дүйнөлүк поэтиканын эстеликтеринин үлгүлөрүнө кирет. Манас эпосу жөнүндө Мыйзам долбоору 2011-жылдын 9-июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынып, ошол эле жылы 28-июнунда президент тарабынан кол коюлган. Аталган мыйзам кыргыз элинин кайталангыс руханий мурасы Манас эпосунун үчилтигин Манас, Семетей, Сейтек эпостору сактоого, өнүктүрүүгө жана даңазалоого байланышкан маселелерди жөнгө салат. Мыйзамдын негизги максаты Манас эпосун сактоо жана анын кадыр-баркын көтөрүү, коргоо жана манастануучуларды эпосту алып жүрүүчүлөр болгон манасчыларды мамлекеттик колдоо болуп саналат. Ошондой эле Манас эпосу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын жүзөгө ашыруу үчүн Маданият, Маалымат жана туризм министрлиги Манас эпосун сактоо, изилдөө жана кеңири жайылтуу боюнча 2012-2017 жылдардагы мезгилге карата улуттук программасын иштеп чыгып, 2011-жылдын 31-январында номер 67 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен аталган программа бекитилген. Улуттук программада Манас эпосунун үчилтигин сактоо, изилдөө жана кумандуулук идеяларын кеңири жайылтуу, жаш муундарды тарбиялоо, тарыхый, маданий мурастарды чыңдоодогу ролун эске алып, ошондой эле Кыргыз Республикасынын ооз-эки жана материалдык эмес маданий мурастарын изилдеп, үйрөнүү максатындагы багыттар камтылган. 2013-жылдын 4-декабрында Манас, Семетей, Сейтек эпикалык үчилтиги Баку шаарында өткөн материалдык эмес маданий мурастарды коргоо боюнча өкмөттөр аралык комитеттин 8-сессиясынын чечими менен ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирген. Бул күнү Манас эпосунун үчилтигин ЮНЕСКО гана тааныбастан, бүткүл дүйнө жүзү тааныгандыктан 2015-жылдын 27-апрелиндеги Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 259 токтому менен 4-декабрь Манас күнү деп өлкөбүздө белгиленген. Мына ошол күндөн бери 4-декабрь Манас күнү деп белгилеп келе жатабыз.